бир нерсени баштаардан мурун максат кой. Бирок бирөөнүн моделин бирме бир кылып урдабайм да. Салам, мен YouTube каналымдын катталуучулары Атажанов Назира Бердеболова. Биз программабызды баштадык. Мына мен кийип турган кооз, татынакай жана чөнтөккө ылайыктуу, денеге жагымдуу жай мезгилинде кийүүчү көйнөктүн ээси Нургүл Раймбердиева эжекебиздин үйүнө конокко келдик. Бүгүн биздин эфирибиз аябай кызыктуу болот. Биздин эфирден эч кайда алыстабаңыздар. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат чоң. Кош келипсиңер биздин үйгө. Рахмат. Алгач эле Рамазан айында орозо кармап жатасызбы деген суроо. Ооба. Канчанчы жыл болду орозо кармап жатканыңызга? Буюрса быйыл 4-5 жыл болуп калды окшойт. Жакындан бери эле кармап баштадым. Мурда кармачу эмес элем. Кыйналган жоксузбу? Жок. Быйыл уже көнүп калдым жылдагыдан. Анткени бир бутуңуз Дордойдо, бир бутуңуз үйдө болгонун улам ушундай суроо пайда болду да. Дордойдо кыйналбай элеспи, элдер менен иштешүү, барлашып. Эми баягы күндүн орозонун өзүнүн касиети бар эмеспи? Мне кажется, ошол жардам берип атат окшойт деп ойлойм да. Кечинде эле ооз кургап суусап калган болбосо башка маалда жакшы эле. Алгач эле сөзүмдү ушул көйнөктөр боюнча болгондон кийин баштасак, мынакей ушул көйнөктөрдү тигүүдө сизге ким түрткү берген? Эмнеден улам сиз ушундай чөнтөккө ылайыктуу, үнөмдүү, денеге жагымдуу көйнөктөр тигип баштадыңыз? Деги эле биз өзү университетти бүткөндөн кийин ушул бизнес жаатына кетип калдык да. Өзү профессиям боюнча англис тили жана адабияты мугалимимин. Демек маңдайымда мугалим отурган турбайбы? Мугалиммин. Бирок эми биздин өкмөттүн айлык акысыларын билесиңиздер да. Ошондуктан бизнес жаатында барып, биз башында Турциядан товар алып келип ташып жүрдүк, сатып жүрдүк Дордойдо. Анан бара-бара ой келди да, эмнеге биз ушу түрктөр тиккен товарды биз тиге албайбыз? Ушулар тигип аткан буюмдарды, көйнөктөрдү биз деле тиксек болот да деген ой менен анан Турцияга барган кезде түрктөрдүн фабрикаларына барып, ошолордун кылып аткан иштерин көрүп, машинкаларын көрүп, анан бул жака келип биз дагы биринчи жолу ошо тигүү цехин ачалы деп, бир 10 машинка коюп баштап, анан баштап калдык. Башында азыраак эле монда кофта, софта, блузкаларды тикчүбүз, жеңил желпи модельдерди. Бара-бара уже такшалып, кыйла тажрыйбабыз ашып баштагандан кийин уже мындай татаалыраак буюмдарды тиге баштадык. Эң негизги биздин басым койгон жерибиз сапат. Мен үчүн сапат эң биринчи орунда турат. Колдон келишинче ушу маталарды алганда дагы жакшыраак сапаттуусун алгым келет. Денеге жагымдуу, кийген кезде дем алып турса, адамды тердетпесе деген ошол жактарына көңүл бурам. Албетте, Кытайда эми өзүңүздөр билгендей, түрдүү баадагы маталар бар. Арзаныраагы бар, өтө кымбаты бар, ортосу бар. Мен көбүнчө орторогун алам, эми ортоңку биздин социалдык катмарга берсин айтмакчы, чөнтөккө бир аз ыңгайлуу болсун, өтө кымбат болбосун дейм. Колдон келишинче бир ошондой эле жакшыраак сапат алганга аракет кылам да. Ушул мындай сонун кооз көйнөктөрдү кайсыл жактарга эсептейсиздер? Каяка жөнөтүп турасыздар? Көбүнчө сурат алып кайсыл жактардан сиздерге келет? Меники, мисалы үчүн, чыккан тигүү цехимден чыккан товардын 90% экспортко кетет, Казакстанга кетет. Анан Тажикстан, Өзбекстан. Эми азыр Тажикстан менен Өзбекстан пандемияга караштуу өтө жакшы болбой аткандыктан, бирок Казакстанга карголорубуз жакшы деп турат. Чыккан товар бүт эле Казакстанга, Казакстандын бүт шаарларына жөнөтүп турам да. Анан эми биз бул брендибиз мурда кызымдын атына Айназик Fashion болуп чыккан да. Айназик Fashion болуп чыккандыктан Нази, Вива Нази, Мисс Нази деп чыгып, анан бизди как Назико деп, сен атыңдай да. Бизди Назико деп таанышат, бардыгы эле бизди Нази деп эркелетишет, Назико деп. Анан Казакстанда биздин дүң сатып алуучуларыбыз биздин товардын кайсы товар чыкканда моделине карабайт. Алар билет биздин сапатыбыз жакшы экенин, биздин кийим өлчөмдөрү денеге отурганда мындай эч жери кармабайт, тартып калбайт, өлчөмү размерге жүргөндүктөн сапатын жакшы болгондугуна байланыштуу биздин чыккан товарыбызды
тандабастан эле ала беришет. Бүгүн бул чыкты десең аны деле жөнөтө бер дейт, бул чыкты десең муну деле жөнөтө бер дейт. Вот былтырдан баштап гана биз Кыргызстанга өзүбүздүн товарыбызды чыгара баштадык. Бирден кандай деп айтылат, розница сатып баштадык да. Эмнеге быйылдан баштадыңыз Кыргызстанга иштөөнү? Анткени мындай болуп калды да. Былтыры пандемия болбодубу? Жолдор жабылды. Анан бир 2 ай баардыгыбыз карантинде отуруп калдык. Анан карантинде отурган кезде бизге эми кандай кылабыз? Бир жолун табыш керек да, акыры отура берсең, алма бишозума түшсөң бербейт. Аллах деле кыймылдап эмгектенген адамды сүйөт го. Ошентип ойлону, анан Инстаграм аркылуу, биз интернет желеси аркылуу өзүбүздүн товарларыбызды рекламировать этип, жарнама кылып чыгалы деген ой кетти дагы. Анан үйдө мен келиним бар, кызым бар, бойго жетип калгандар. Булар деген интернетти жакшы билишет экен. Мен өзүм эми жашым 40тан өтүп калгандыктан жаш кездегидей булардай көп жакшы биле албайм. Бирок мен аябай аракетчилмин. Анан булардан үйрөнүп көрсөткүлөчү мага, мен деле кылайынчы деп атып, үйрөнүп алып, анан ошо интернет желесинде өзүбүздүн ушул тиккен көйнөктөрүбүздү жарнама кылып баштадык. Ошентип анан Казакстандын дагы эми ал жака биз таанышыбыз керек, бизге деген кат алуучу керек болду. Казакстандын гифтерине катышып, ал жактан мындай более популярный болуп өзүбүздү көрсөтө алдык да. Демек, ушул күнгө чейин кадраларыңыз Казакстандан да келип туруп турбайбы? Ооба. Азыр күнгө чейин деле ошол жактан крупный дүң кардарларыбыз биздики Казакстан. Биз бул өзүбүздүн баракчабызга чыгарабыз модельдерибизди. Алар баракчадан көрөт, анан дүң буйрутмаларды телефон аркылуу өзүбүзгө заказ берет. Ошол эле моментте биздин кыргыздарыбыз Кыргызстанда дагы биздин көйнөктөрдү көрүп суроо талап боло баштады да. Анан бирден деле сата береличи деп, анан уже бирден өзүбүзгө да сата баштадык. Мына былтыры пандемия кезинде ачылган биздин баракча. Быйыл буюрса бир гана жыл болду, бир эле жаштабыз. Бирок көптөгөн Кыргызстандын өзүбүздүн элдин көбүнө көйнөктөрүбүздү жеткирдик. Анан азыр бизде, мисалы үчүн, бир адам кийгенден кийин биздин көйнөктү кайра заказ беришет. Мына катар-катар жооп берет, сапатына жооп берген үчүн дейм, ошон үчүн биздин кардарлар бизге ишенип буйрутма бере баштады да. Мындай суроода, пандемия сиздин бизнесиңизге кандай таасир этти? Анткени карантинде отуруп калдык. Мен 13 жылдан бери Дордой базарда иштеп келесиз. Анан ушул ишкерликте мындай учурлар, өйдө ылдыйлар көп болсо керек. Анан бунусунда кандай жеңдиңиздер? Кантип бул кырдаалдан чыктыңыз? Бул кезде албетте бизде баягы Дордойдо базарда бизнесте иштеп жүргөн адам бирде ылдый түшөсүң, бирде жогору чыгасың. Бирде бизде бир товар тура мисал алсаң, крупный банкрот болосуң. 200 миң, 250 миң долларга чейин бир банкрот болдук да биз кезиндечи. Андай адамда кээ адамдар тура албай калат. Кыйын бирок бул нерсени көтөрүп кетиш. Бул пандемияда деле 2 айда кыйла токтоп неме болуп калдык. Бирок биз ушу, мен ойлойм, айтып атпаймынбы, могул интернеттен өнүккөн кез экен. Пандемия кезинде элдин баары үйүндө отуруп калды дейм. Анан зериккенде эмне кылат? Баары эле телефон чукуйт. Баары эле интернетке кирет, баары эле YouTube көрөт. Анан көпчүлүк адам үйдө болгондон бизге пайдасы да эле жакшы болду. Чын айтканда. Мен зыянга караганда карантин кезинде мен көбүрөөк пайда таптым десем мактангандай болуп калбайм, но бирок чындыгында көбүрөөк пайдалуу болду да. Анткени мен интернет аркылуу мурда өзүмүн бир 5-10 клиентим болсо, дүң алган, буйрутма заказ берген кардарларым болсо, карантин кезинде ошол 2 эсеге көбөйдү. Себеби көпчүлүк бизден башка деле адамдар бар, баары эле аракет кылып атышат. Бирок деген Казакстандан чоң поток кардарлар Казакстандан да кире албай калган соң алар кантип көрөт Дордойдун ичиндеги товардычы. Бизге окшоп интернет желесине реклама кылып, пока кем биринчи баштагандар жакшы болуп кетти деп ойлойм да. Сразу баягы не деп коет, орусча спохватиться этип калгандардыкчы. Анан пока ага мынтип калгандарга болсо, алардын оор болду окшойт дейм да. Мүмкүн алардын кардарлары да бизге өтүп кеттиби деп ойлоп калам. Демек сиздер иштеген турбайсыздар. Биз жакшы иштедик. Мындай суроода, жеңил өнөр жай тармагында жүргөнүңүзгө 13 жыл болуптур. Ишкер айым катары жаңы бизнес баштап келаткан же балким азыр ушул ишин жүргүзө албай депрессияда жүргөн инсанга, жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мен берер кеңешим эң биринчи айтайбы, максатты так коюш керек экен.
сен эмнени каалап атасың. Көп менден жардам сурап, баягы биз эми жеңил өнөр жайында тикмечилик менен алектенгенибиз үчүн мага директкада көп суроолор келет да, кантип баштаса болот, бизнесте эмне кылса болот, сиз кантип баштайт элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз деп сурашат да. Ошол айымдарга айткым келет да. Бир нерсени баштаардан мурун максат кой. Эмнени каалап атасың. Анан ошол каалап аткан нерсең сага жагабы, жасап аткан нерсең. Мисалы үчүн мен модельдерди, дизайндарды көбүнчө өзүм жасайм да, лекаламда өзүм жасашты үйрөнүп алгам. Өзүмдүн кайнежем бар, сонун красавица эжем бар. Ошол кайнежем үйрөткөн да, анан жасап, лекала жасап атканда карап отурат элем жанында сүйлөшүпчү. Ошентип отуруп эле үйрөнүп алып, анан анча-мынча билбегенимди сурап, уже үйрөнүп алгам да. Анан мен ушул бир буюмду, мына силер кийип турган көйнөктү жасаганда идеяны албетте түрктөрдөн, италиялыктардан, биздин өзүбүздүн белгилүү дизайнерлерден модельдерин бир сыйра көрөм. Тренд кайсы болуп атат билем. Бирок бирөөнүн моделин бирме бир кылып урдабайм да. Мисалы үчүн, эми идея аласың, конечно. Ошондо деле мунун топчусун окшош, один в один окшош болбойт да, мунун бир жерин өзгөртүп коем. Жакасы башкачараак меники, же жеңи башкачараак. Бир 2-3 моделден топтоп, же бир жаңы модель идея ойлоп табам дагы. Ошону балам сыяктуу жакшы көрөм. Баягы тигилип, готовойго чыккандан кийин ушундай бир сүйүнүп, баягы өзүм балам сыяктуу сүйөм ошол ишиме. Ошон үчүн мен ушул ишти кылгым келет. Анан башка кыла турган адамдарга да айтам да, акча үчүн жумуш кылбаш керек. Мен акча табышым керек, эптеп эле байып кетишим керек деп туруп бир ишти башташтын кереги жок да. Сен сүйөсүңбү ошол ишти? Сага жагабы? Ошол ишти башта дейт элем да. Анан эгерде уже баштап алып, анан кандайдыр бир жерде мындай такалып тоскоолдуктар болуп калса, эч качан мүңкүрөп калбаш керек. Анткени ар бир аткан таң биз үчүн берилген жаңы шанс. Ар бир эртең бүгүнкү күндөн эртең жакшы болушу мүмкүн деген ниет менен туруп, эртең менен бисмилла деп туруп эле кылып аткан ишиңди чарчабастан арка кетенчиктебей жасай берсең, сөзсүз бир күнү ошонун результаты болот, натыйжасы болот. Эжеке, мен дагы сиздин интернет баракчаңыздан көрүп атайын биздин программабызга чакыргам. Анткени чын эле сиздин баракчаңыз аябай кызыктуу, келинге болгон мамилеси алгач мен кыз экен деп ойлочумун да. Көрсө келиниңиз экен, ушундай сонун кайнене экен, мен ушундай үлгүлүү үй бүлө катары сиздин үй бүлөңүздөрдү көрүп атайын чакыргам да. Анан эми учурдан пайдаланып жасап жаткан иштериңиз туурасында да айта кеттиңиз. Анан ушу мен кийип турган көйнөктөр айттыңыз, азыр мода, сезонго байланыштуу жаңы коллекциялар чыгардык деп учурдан пайдаланып биздин жалпы айымдарга өзүңүздүн коллекцияңыз менен тааныштырып өтсөңүз, Бул кыз менин келиним, Эльвира аты, эң чоң уулумдун жубайы. Мына биздеги модель кызыбыз ушул. Быйылкы хит көйнөктөрүбүз ушул болуп атат. Дүңбада да сатканыбыз, жөнөкөйдө саткан көйнөктөрүбүз өтө жакшы. Этеги жерге чейин, ылдый жагы кең. Ошол эле моментте могу үстүнөн кийген чыптамасы, мына кыргыздын оймолору менен жасатканбыз дагы, и белдери мындай кылып кымча бел кылып, сонун кылып көрсөтүп коет да. Бул жаш келиндерге да жакшы. Анан мунун көйнөктүн топчулары ачылат. Көрсөтсөң, топчулары да ачылат. Эгерде мындай жаш келиндер, эмизген келиндерге да жакшы, сонун болот да. Андан сырткары дагы мына мондай жаш келиндерге ылайык сонун көйнөктөрүбүз бар. Бул матасы, бул ткань матасы, мисалы үчүн корейский шелк деп коебуз, корейский жибектен тигилген бул көйнөк. Ошондо окшогон эле дагы бир көйнөгүбүз, бул итальянский шелк деп коет, бирок Кытайда эле жасалат, эми Италиянын сапатындагыдай болуп жасалган Харьер деген ткань. Бул ошо итальянский шелктон. Ошол эле итальянский шелк деп койгон Харьер тканьдан мондай көйнөктөрүбүз дагы бар. Мондай французский кружевалар коюлган, могуларычы бүт французский кружева деп айтылат. Жеңдерине, этектерине. Эмне үчүн бизден көбү сурайт, жеңи узун депчи. Жеңи узун болгондо бул биринчиден бизде азыр оронуп жүргөн кыздар дагы айымдар көп болуп атпайбы? Ошолорго өзү ыңгайланыштырганбыз, бирок ошол эле моментте күн катуу ысыганда оронбогон адамдарга деле кийсек, кол денебиз күнгө күйүп калбайт да, күндүн денеге жагымды, тердетпейт. Ато мындай жүргөндө ачык болгондо денең тердей берет го. Ошон үчүн дагы ушундай кылып жасаганбыз. Жеңдерин атайын узун кылып, атайын узун кылып жасаганбыз да, бардыгын. Жан келген келин ачып кие албайт да, туура. Ооба, анан кыймылдагандарына жакшы. Айтсаң, Эльвира, сен отуруп турганга көйнөк аябай ыңгайлуу, үйгө кийгенге, бала эмизгенге, боюндагы эрежелерге да сонун. Жан келген келин кыска кийип жүрө албайт экенсиң келин болгондон кийин. Ушундай узун кийип алып, иш кылганда аябай сонун, штапель жайында кийгенге вообще сонун экен. Мен бул убакка чейин билбейт болчумун штапелден ушундай сонун көйнөктөр чыгаарын. Апам тигип, анан кийин биз кийип көргөндө аябай жагып,
бизден көп клиенттер алып турат. Келиңиздер, кардарлар келиңиздер. Келиңиздер. Анан ошол эле кезде бул биздин көйнөктөрдүн жаш курагы өлчөнбөйт. Биздин көйнөктөрдө мисалы үчүн чоң апаларга деле кийсе боло берет. Чоң апаларга деле аябай жашынакай болуп жарашкан көйнөктөрүбүз бар. Мына мисалы үчүн мондай цветтердегилер бар. Мындан башка жана огурчиктерди да берсең. Бордовый, мына моундай жашынакай, татынакай. Кстати, муундагы жазылган могул шурулар бардыгын колго кыздар отуруп алып, кадимки ийне менен бирден тигип чыгышат. Муну бизде баягы кол өнөрчүлүк деп коет, кыргыз биздин өзүбүздүн тилде айткандачы, орусча айтканда баягы ручная работа деп айтылат да. Могул коюлган тесмалар, бархатный тесмалар, булардын бардыгы мындай сонун бир дизайндар ойлонуп табылган. Особенно могул көйнөктү өзүм мактанып коеюнбу? Лично мен өзүм ойлоп тапкам. Бул модельди, бул менин моделим, патенттеп койсом деле болот. Аябай жакшы. Анан көп апалар келип, өткөндө дагы Элдер алып кетишет көйнөктү. Үйдөн келип биздин интернет магазин болгондуктан үйдө эле сатабыз, үйгө эле эме кылып алып, бул аябай жакшы бизге жумуш. Үйдөн келип алып кеткен апалар да бар, келгенде көрүп алып, кыргыздын апаларына ылайыктуу жеңдери узун, жакалары жак, чыптамасы да аябай сонун экен деп көп алышат, макташат. Биздин көйнөктөр номер 1. Кыргызстанда эми ар ким өзүң эле мактай бергенде мактангандыктай болгону менен мактоого татырлык эле сапаттагы көйнөктөрүбүз бар биздики. Чоң рахмат сиздерге. Кардарларыңыздар көбөйө берсин. Рахмат. Айымдар, сиздер үчүн жакшы мода болсо керек. Instagram баракчасына катталып, өзүңүздөр буйрутма менен сонун көйнөктөрдү алсаңыздар болот. Сиздерге чоң рахмат. Моделиңизге рахмат. Анан Нургүл эжеке, айтсаңыз, көйнөктөн тышкары эмнелер тигесиздер? Биз мисалы үчүн жай мезгилдеринде көбүнчө көйнөк тиксек, күз келип баштагандан баштап көбүнчө кардигандарды, пиджактарды, плаштарды, пальтолорду тигебиз да. Азыр ошондой эле бирөөсүн мен көрсөтө кетсем, мындай кардиган деп коебуз. Бул ичинде мындай подкладдар бар, кошулуп тигилген. Жаз, күз айларында кийгенге болот. Жеңдерин 7/8 кылып, 3/4 кылып жасаганбыз. Размерлери 44төн баштап 58 размерге чейин жасалган. Анан азыр Эльвира бүт көрсөтөсүңбү? Анан бул бир костюмдун баасы канча? Эми бир костюмдун баасы мага жакты дейли, мага жакты. Мен өзүмө сатып алсам канча сом болот? 1700-1800 сомдон сатабыз. Мисалы үчүн булар кыскараак болгон үчүн. Узунурактары бар, аларды 2000ден сатабыз. Дүң баага келгенде 850дөн 1000 сомго чейин баалары бөлүнөт. Ал размеринен кичирээк размерлери 850дөн башталат, анан 50дөн 58ге чейинки чоң размерлери алар 950-1000 сомго чейин болуп калат. Биз көйнөктөр жөнүндө дагы сурай кетсем, көйнөктөр канчадан сомдон канча сомго чейин? Көйнөктөрдүн дагы баалары мисалы үчүн штапелдердики бизге мен көбүнчө долларга сатамыз, анткени чет мамлекетке чыгарган үчүн азыр курс доллары өзгөрүп аткан үчүн долларга коюп койгом. $10, $11, $15 чейин оптовый дүң баалары. Бирден розница сатканда биз 1600дөн 2200ге чейин сатабыз. Сиздин сыйкырдуу бөлмөңүзгө саякатуу аябай сонун болуп атат. Эми сиздердин билишинче менин дам программам бар. Сиздердин ушул кол өнөрчүлүгүңүздөргө болгон саякатуу сонуна чыксын. Эми ашканаңыздарга барып бир дамдуу тамак жасасак деп ойлойм. Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Келиңиз жасайбы, же сиз жасайсызбы, же сиз экөөбүз жасайбызбы? Биз экөөбүз, келиним кошумча жардам берет. Сен эми ушу дам программаңа чакырып калганда биз өткөндө ойлонуп, эми азыр орозо күнү болуп атпайбы? Ошон үчүн карыялар үйүнө барып, 250 адамга өз колубуз менен бир жакшы плов аштым деп берсек деген ниет кылып койдук эле. Ошого даярданып койдук. Ошол менен эми куру кол барбайбыз да эми. Кайсы жерге барбасын биздин кыргыздар сөзсүз баштык көтөрүп барат. Биз баштык ордуна ушундай бир кардигандардан ошол айымдарга бир 50 айымга, апаларга биздин ушул өзүбүздүн Айназик Fashion фирмабыздын атынан, биздин Нурчурбановдун эмесинин атынан ушул белектен бир 50-нү
чогуу алып барсак, рахмат белек сизге. кылып берсек деген ниеттерибиз Разы бар. болсун. Анда биз деген эми карылар үйү деп айткандан мындай жүрөгүм чыдабайт да, жүрөгүм ооруйт. Анткени көп жылдан бери иштешип келебиз. Таман азыр ойлойм ата апалардан кабар алып келсек, ата апаларга барып дамдуу тамак жасап берсек, ушундай сиздер даярдаган жакшы белек-бекчелерин алып барып маанайын көтөрсөк. Негизи жашоодо көп деле нерсе керек эмес, бул мындай адамдын көңүлүн көтөрүү, маанайын көтөрүү. Рамазан айында аябай келиниз экөөңүздөр жакшы иш жасап жатасыздар. Аябай сүйүнүп турам ичимен. Анда кеттик деп. Баралы, анан мен ушу барардын астына айтып коеюн. Сага рахмат. Ошо бизге окшогон айымдардын эсине салып дегендей, сен себепкер болдуң дейм да, ушул ата апалар сага батасы тиет деген ойдомун дайыма. Айткаңыздар келсин. Өнөрүң өркүндөй. Анда жүрүңүздөр, пияз менен ачпайындар деп айтайын, Пияздан мен ыйлайм. Достор, менин катталуучуларым, убада бергендей, биз азыркы учурда карылар үйүнө келдик. Азыр болсо эжекебиз өз колу менен аш деңдейт. Менин көрүшүмчө пияз турап жатат, отун дагы жагылып атат. Биз менен чогуу болуңуздар, жакшынын баардыгы алдыда. Барыңыздар чакырам. Эжеке, кандайсыз? Биз деген тыгында туруп, пробкада туруп келгиче сиз жакап кондурбайсызбы аны? Эмне кылышайын? Почти баарын даярдап бүтүп калдык уже. Салып уруштурганыбыз эле калды окшойт. Май куяйынбы? Май кызыгып калды. Майыңызды куя берейин. Көбүнчө үйүңүздө эмне тамактар көп жасалат? Биздин үйдө көбүнчө вот именно пловтар көп жасалат. Биз эми түштүк жергесиненбиз да, түштүктө билесиздер. Баса түштүктөн кайсы жеринен болосуздар? Түштүктөн Жалал Абадтан болобуз, областынан. Мен өзүм Базар Коргондон болом. Жолдошум Сузак районунан. Ошол жака Сузакка турмушка чыкканда. Кайрымдуулукту бат-баттан жасап бересизби? Ооба, колдон келишинче көбүнчө. Эми могу 8 марттарда, 23 февралда, жаңы жылда, Ноорузда дегендей кылып, бир жылда бир 3-4 жолу карыялар үйүнөн башка дагы балдар үйүнө дагы барып турам. Кайрымдуулук өзүңүз кандай карайсыз? Кайрымдуулук деген сиздин түшүнүгүңүз боюнча эмне? Кайрымдуулук деген бул просто мен түшүнүгүм боюнча адамдарга жакшылык кылуу деп эле түшүнөм да. Жан дүйнөңдөн чыккан бир жылуу сезимдер. Ал бул деген көбүнчө финансыга деле байланбаш керек, менин оюмча. Жакшына сүйлөп койсоң деле, жакшы кеңеш берип койсоң деле, жакшы жылмаюу деле бул ушул кайрымдуулук садаганын бир түрүнө кирет деген сөздөр бар го. Мектеп кезде окуп жүргөндө эле ушундай чараларга катышчумуз беле? Деги эле балалыгыңыз кандай өттү сиздин? Балалыгым меники сонун өтө ойдогудай. Мен өзү биз жанагы союз кезинде пионер болуп калбадыкпы? Пионерге өткөндөн баштап эле мен мисалы үчүн отрядтын председатели болчумун мектепте. Ошол кезде эле ушундай активдүү катышып ошондой болчумун. Пионерге өткөнгө чейин класском болчумун. Мектепти 9-классты ушул Айылдан Ильич мектебинен бүткөм. Мурда Ильич болчу, азыр Бекмамат Осмонов атындагы мектеп болуп калды да бизде. Андан кийин Ош шаарындагы Уркия Салиева. Математиканы жакшы окушуңуз беле? Ооба. Ошондон улам содага кирсеңиз керек да. Мүмкүн. Мугалимдик кесибим деп калдыңыз. Мугалимдик кесип менен канча убакыт иштедиңиз? Иштеп көргөн жоксузбу? Мугалимдик кесип менен мен студент кезде иштедим. Мен 3-курсту бүтүп эле эме болуп мектеп университетти бүтпөсөң деле 3-курсту бүткөндөн кийин мугалим болуп мектепте иштесең болот да. Мен түшкө чейин окуйт элем, 12:30 чейин. Биринчи смена, түштөн кийин анан экинчи сменада сабак берчүм. Ошо менен 3-чү, 4-чү, 5-чү курс 3 жыл окудум. Ой, иштедим, то есть немеде, мектепте. Биринчи эч жерде места жок, кыргыз тилинен сабак берип киргенмин өзбек мектепке. Бир жыл ал жерде иштеп, анан кийин Жалал Абадта эле 7-чи мектепте иштедим. Андан кийин Көгөртта 19-чу мектепте анан англис тилинен сабак берип иштедим да 2 жыл. Демек математиканы жакшы окушуңузга. Ишкерликке эмнеден улам ошо айлык маянаңыздын аздыгынан эле аралашып калдыңызбы же эмне түрт болду сизге? Ошондой эле болуп калды эми. Башында биз баягы жаңы студент болуп университетти бүткөндөн кийин өзүңөр белгилүү да үй жай алыш керек, үстүбүзгө дегендей. Ошондон улам анан дагы эле жана мен айтып кеткенде кайнежем Алматада соода кылчу да. Ошол кайнежем бизди чакырып, жолдошум экөөбүздү. Анан Алматага барып эң биринчи соода жолун ушул жактан баштаганбыз. Алматада бир 9 жылда иштеп, анан кийин Дордойго келип, ошон Дордойдон улам. Мигрантта болуп көргөн турбайсызбы? Мигрантта болуп көрдүк, 9 жыл казак элинде жашадык. Кыйын бирок мигранттардын жашоосу. Мен азыр Россиядагылардын жашоосун көрүп, аябай өзүм башыман өткөн үчүн түшүнөм да алардын акыбалын. Кыргызстандын жеринде жүрүп, ушул өзүбүздүн суубуздан ичип, таза абадан дем алганга эч нерсе жетпейт.
менимче майыз кызып калды окшойт пиязды сала эле. Ошондой болуп калды окшойт Мол пияз кичине бир аз кызарып курулсун. Анан уже мо этти салабыз да. Бир жакшы курулгандан кийин, Найзира чарадагы сөз бересиң бутун. Бисмилла. Ай, молодец. Дорогие бабушки, вот эта красивая девушка Нургуль, вот, она индивидуальный предприниматель, у нее свой свиный шеф, и вот она решила во время вот именно нашего праздника Орозай прийти поздравить. Они привезли вот такущий казан, и на улице готовят сами плов. Да, ташкентский плов, необычный, такой не ели еще, да? Вот, и она со своего цеха вот принесла свои изделия вот такие, хочет подарить пижачные вот такие. Да, сейчас новое это в моде, и она сейчас хочет вас поздравить, пожелать что-то и так далее, а вечером вы покушаете с ее рук плов вкусный. А сопровождает нас, Назячка, иди сюда, наша красивая девушка, вы знаете, да? Мы, наверное, уже начали забывать с пандемией этот самый. Вот наша красавица постоянно к нам приходила, помните, да? Постоянно она привлекает спонсоров. Кого найдет, она хватает за шкирку и к нам тащит. Спасибо, родная моя. Так, ну что, давайте тогда, она, ну, вот это, держи, тетя Таня. Ну-ка, давайте, оденем. Сейчас давайте оденем, бабушка. Сюда. Это как верхняя одежда. Ну все, нравится вам? Не болейте. Да? Не болейте, всегда будьте позитивны, девочки. Спасибо. Мы, сколько нам бы этот лет не было, да? Мы все эти девочки же, в душе маленькие девочки. Пусть будут ваши маленькие девочки. Снаружи, да? Позитивно. Они у нас активисты, они поют, они специально отвечают, это специально отвечают. Давайте, несите на здоровье. Бургульчика, спасибо. Спасибо. Ну, остальное по спискам мы. Жерибиз аман болсун, элибиз аман болсун, элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун. Жанагы бүт дүйнө жүзүн каптап аткан оорудан аман эсен бололу, биздин Кыргызстан аманчылыкта чыгалы. Анан кийин эми ошо биз баарыбыз аман болсок, жерибиз аман болсо, силердин ишиңерде ийгиликтүү болот, илгери болот дегендей тынчтеп, жакшынакай жүрөсүңөр. Ошол үчүн Кудайдын калган өмүрүңөр эч жамандык көрбөгүлө, айма жакшылыктын үстүндө жүргүлө, аман эсен жүргүлө, балдарыңар ыймандуу болсун, адамга ошол эле керектүү иш ийгиликтүү болсо, ден соолук болсо, үй бүлө жакшы болсо, балдарыңар сагындаган балдарыңар ыймандуу болсо, силерге кыздарга деле эркектерге ошол эле бакыт айланайын. Ошол бакыттын үстүндө жүргүлө, аман эсен болгула. Биздин бул айткан сөзүбүздүн баары силерге кабыл болсун. Ушу эжекеңер мынакей биздин мына эжеке Запа деп коебуз. Ошол кишинин айткан сөздөрү, ушу баарынын баардык жакшы сөздөр силерге кабыл болсун.
Мына эжеке сиз экөөбүз даярдаган аш дагы даяр болуп калды. Бүгүн аталар менен апалар сүйүнүп жесе керек. Эми күрүч деген бул жумшак нерсе эмеспи? Сиз үчүн кандай, жактыбы? Сон тимеле жыты бурук субук муш тимеле таят бартуудай көрүнүп турат. Эти дагы жумшак болсо керек тимеле балды айтат. Эмне демекчибиз, эми ата апалар заман болсун, дасторкондар дайым ушундай жакшылыктарга жайылып турсун. Орозого кармап жаткан болсоңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер дагы ушундай сооп иштер жасап турсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө материалдык жактан болбосо дагы ушундай келип, казанга тамагыңызды жасап, батасын алып, ысык чай берип дегендей. Биздин көрсөтүү сизге жактыбы эжеке? Жакты. Эмнеси менен Өтө жакты. Билбейм, силер менен жүргөндүн өзү бир аураң арасында экен. Позитив тартылып турат экенсиңер. Чоң рахмат. Бүгүнкү жасаган сооп ишиңиз кабыл болсун эжекем. Сиз да бала бакыраңыз менен аман эсен болуңуз. Ушул топтогон каражатыңызды туура жакка жумшаганыңызга абдан ыраазымын. Жараткан өзү ыраазы болсун, кабыл болсун дейли. Ал эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды ушул тамакты дамдап көрүүгө чакырабыз. Толук материалды сиздер менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Катталып жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Атажан Назира Бердилова, көрүшөбүз. Жүрүңүз эми дамдап ата апаларга. Биздин аталардын атынан, биздин жашаган жашоочулардын атынан Имамадиев Бакыт байке өзүнүн батасын берип ушул жерде ушул кагазды курчай берип койсо туура болот. Adamdı, adamlıdan olduğunu ölçüyor. Taza, hak, süs, karız. Bunun bağırı çoğul söz, bir söz İmanına çoğul olsun, ömrümüz uzun olsun, yeni korku olsun, sonda olsun gün, kurmancan da apa olsun. Kuday çileğine düzelsin, tüken balığı olur. Alat olursa büyük balığı, üst üstte tren, sarıcı kütü kelim. Kuday çileğine düzelsin. O Allah'a tüken balığı olur. Bu oyun etmezsin. Bunun barakamız. Bu şehirdeki yaşayan yapı cemaatin ak niyet değildi, yani oldu. Kim balığı olur? Kim balığı olur? Kuday olur. Спасибо вам. Будьте здоровы, я вас очень люблю. Сак болуңуздар, аман болуңуздар, орлаңыздар, Rahmat, rahmat. Sürgüne rahmat. Амин.